Баткен областық қан борборуна бир жумада 20-25, бир айда 100ден ашуун жаран кан тапшырууга келип, донор аталат. Областық қан борборуна 25-30 жолу кан тапшырган жарандар да жок эмес. Аны менен катар 40 жолу кан тапшырып донор болгон, республиканын кан донору көлүгүн алгандары да бар. Мен бул донор болгон себеби ушундай бирөөнүн башына ушундай үшкүл иш түшүп калган мезгилде келип кан тапшырып, ошол адамды сактап калып, ошонун бери кызыгып, уже 30 жол тапшырышым канды. Кан тапшырган өтө жакшы. Бирөөдүн өмүрүн сактайсың, зато өзүңдүн ден соолугуңа пайдалуу. Экинчи жагынан. Ошол себептен донор болуп жүрөм. Элге кызмат кылып. Көрдүң, биз обработка кылып туруп, бул суйгуну койгуну бөлүп алганбыз. Бул азыр коюк бөлүгү. Бул каны аз аялдарга, төрөттө кан кеткендерге барып тургуздар ушул. Кандын сапатын жана коопсуздугун камсыз кылган кан борборундагы жабдыктар европалык стандартка жооп берет. Донорлордон алынган канды сактоодо жакшы жолго коюлган. Бир бейтапты алып калыш үчүн 7-8 адамдыкы куюлат. Мунун сактоо менен 2 жылга чейин сакталат. Көрдүң, баарыбыз запасыбыз аз. Бул толуп кетиш керек эле. Запасыбыз аз. 2 күндөн бери больницада кан агуу болуп, травмадан бардык запасыбыз кетип калды. Туугандары келип тапшырдык десек, орозотчулук, экинчиден алыста биз запасыбызды берип атабыз азыр. Эми муну жападан жалгыз гана булагы адам. Экөөбүз, мен, сен, башка буларда булак жок. Табылыштары эч кандай кымбат миллиондогон сомдогу дары муну алмаштыра албайт. Кыйын кезекте ушул гана жардамга келет. Оорулуу адамдын ден соолугун сактап калуу үчүн өз ыктыяры менен атайын областык кан борборуна келип, кан тапшырган донорлор дагы бүгүнкү күндө четтен саналат. Жазгүл Кудайбердиева, Сабыр Акимов, Таң нуру көрсөтүүсү үчүн. -70 градус